Мына сізге дағы сонун бизнес идея. Қараңыздар. Мына ушул эле детал бизнес клубуна сіздер ката аласыздар. Ал жакта биз сіздерге технологияны көрсөтүп беребиз. Ошол технологияны колдоносуз дагы сиз мына ушундай гүл идиштерди дагы жасап чыгарсаңыздар болот. Базардагы гүл идиштерди сиздер эми унутуңуздар. Ал гүл иштер уже сатыла бер, уже анан эл деле тажап калган, сатуучулар деле тажап калган, баардыгы окшош, баардыгы бир дейт. Сиздер мына ушундай өзгөчө гүл идиштерди жасап продажа кылыңыздар. Караңыздар, могу кандай сонун көрүнүш. Мына ушундай өзгөчө гүл идиштерди жасаңыздар. Мына ушундай гүл идиштерди жасап чыгара турган болсоңуз, билбейм, сиздер сатып үлгүрө албай деле калсаңыздар керек. Анткени шаарда, домдо көбүн эсе мына ушундай барьерлер бар да. Ал жерлер жөн эле турат. Сиздер мына ушундай гүл идиштерди аларга реклама кылсаңыздар, мына ушундай гүл идиш бар, мындай турат депчи, алар сиздин гүл идишиңизди көп өлчөмдө сатып алышат. Мына караңыздар, кандай сонун гүл идиштер. Мына ушундай өзгөчө гүл идиштерди жасап продажа кылыңыздар. Булар деле кадимкидей эле жанагы 20 сомдук 50 сомдук щеткалар менен жасалат. Бул жактан да караңыздар, мына ушундай өзгөчө гүл идиштер турат. Жасаңыздар мына ушулардычы. Мисалы мына ушуну деле жасасаңыз болот. Бул деле оңой эле жасалат. Так. Дагы кайсыны көрсөтөйлү? Мынакей. Мына ушуларды жасасаңыздар, көбүн эсе булар офистегилер алышат. Бул дагы аябай жакшы, аябай сонун бизнес. Андан сырткары. Так. Мына булар дагы келечекте көрөсүздөр. Азыркы учурда мисалы мына шаарларда деле мына ушундай гүл идиштер турат. Бирок келечекте көрөсүздөр, айылда кадимкидей эле үйлөрдө дагы мына ушундай гүл идиштер коюлат. Булар жанагындай бетон үй болот. Булардын эле сиздер калпын жасап продажа кылсаңыздар дагы болот. Мына ошондой. Негизинен гүл идиш бизнеси бул аябай жакшы, аябай сонун бизнес да. Мына ушундай туугандар. Бул бизнесте эле ошол айымдар деле, мырзалар деле жасаса болот. Жөнүбүз эч кандай талап кылбайт. Так, интернет аркылуу көбүнчө нерсе интернет аркылуу продажа кыласыздар. Анан дагы сиздердин клиентиңиздер деле негизинен эгер жанагындай оптун менен иш алып бара турган болсоңуздар, анда өзүңүзгө бир чоң бир команда курушуңуздар керек болуп калат да. Анткени алар бирөөнү албайт, экөөнү албайт, алар көп өлчөмдө алышат. Анан дагы айымдарды билесиздер. Мен мына ушундай гүл идиш алдым. Мынакей дейт дагы сразу эле сторисине коет. Же болбосо бирөөгө дагы мактанып чыга калат. Айымдар мактанганды жакшы көрөсүздөр го. Кайсыл жактан алдың? Могул жактан алдым. Бул жакта бул негизинен гүл идиш бизнеси бул аябай рекламасы аябай укмуш боло турган бизнес да. Могу гүлдү карачы, аябай сонун экен деп чыгышат. Гүл идишиң дагы аябай сонун экен дейт. Каяктан алдың? Могул жактан алдым. Негизинен эле бул бизнеси реклама аябай күчтүү болот. Сиздер бул эгер гүл идиш менен алектене турган болсоңуздар, интернетке башка жака учогон сумманы кетириштин эле кажети жок рекламагачы. Айымдар өздөрү эле булар реклама кылып коюшат. Мына ошондой. Эгер идея таппай жаткан болсоңуз, анда мына ушундай гүл идиштерди дагы жасап продажа кылыңыз. Искусственный гүлдөрдү деле мына ушундай гүл идиштерге отургузуп койсо деле аябай сонун ачылып калат. Мына ушундай туугандар. Гүл идиш бизнес дагы аябай жакшы, аябай сонун бизнес.